Президент Садыр Жапаров бүгін 26 августта Қырғызстанда төрөлүп өскен профессионал боксчу Россиянын эл аралык класстагы спорт чебери Дмитрий Бивол жана анын жеке машыктыруучусу эмгек сиңирген машыктыруучу Геннадий Машьянов менен жолугушту. Мамлекет башчысы Дмитрий Бивол менен учурашып, аны ВБА версиясы боюнча дүйнө чемпиону наамын ийгиликтүү коргошу менен куттуктады. Биз сенин карьераңды жакындан байкап турабыз. Өзгөчө азыркы замандын эң күчтүү мушкери Саул Алвареске каршы акыркы беттешиңди белгилегим келет. Бул жеңиш сенин деңгээлиңден жана даярдык даражаңдан кабар берет. Дагы бир жолу чемпиондук наамыңды коргошуң менен куттуктайм. Сен анча чоң эмес шаардан, токмоктон чыккан жөнөкөй жигит дүйнөлүк спорттук аренада ийгиликке жете аларыңды далилдедиң, деген Садыр Жапаров Дмитрий Биволдун жеңиши бардык кыргызстандыктарды сыймыктандырганын белгиледи. Ошону менен бирге президент машыктыруучулар курамынын негизинен чыныгы дүйнө чемпиондорун тарбиялай алган Геннадий Машьяновдун чоң ролун дагы белгиледи. Мен спортчулардын ар бир ийгиликтүү таймашын жана машыктыруучулардын эмгегин жогору баалайм. Силердин ийгилик, силердин ата мекендик спорттун өнүгүшүнө кошкон салымыңар бул спорт менен машыгууну каалаган жаштарга үлгү болуу. Биздин мамлекет ар дайым бул багытты колдоого даяр, деп белгиледи Садыр Жапаров.